Саламатсыздарбы, ардактуу менен YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, куш убакытман күнүңүздөр менен арыбаңыздар. Убада кылгандай мына бүгүн дагы сиздер менен Эльмира Төлөкова акын эжеңиздер менен кыйырдагы кыргыздардын балдары үчүн деген долбоорубузда жолугушуп отурабыз. Балдар акыны Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, Жаштар сыйлыгынын лауреаты, Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу, доцент акын Эльмира Төлөкова кайрадан убактысынын тар экенине карабастан ушул баштап койдук элек ушул долбоорду аягына чейин таштап салбайлы барайын деп убакыт таап келгениңизге дагы бир жолу сизге терең ыраазычылык билдирем. Анда дароо эле сөздөн ишке өтөлү ушул Булбул деген бул китепке кирген ырыңыздын тарых таржымалоо жөнүндө баштай бериңиз. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу Булбул деген ыр кийин жазылды. Бул жашынмак ыр жыйнагын даярдап атканда күтүүсүздөн жаралып калды да. Бирок анын жаралышына эмне себеп болду десеңиз, бул дачабыз бар, шаардын четинде, Байтик жакта. Ошол дачага барганда май айынан баштап булбулдар келет да. Анан келип сайрай баштайт. Эгер көнүп алса, үйдүн жанынан да качпайт да, кишилерди карап, чукул жанына барып калсаң эле учуп кетпесе, жакын туруп алып эле сайрай берет. Анан өзгөчөлүгү алар бирин-бири туурап сайрайт деп мен илимий китептерден окудум. Аябай кооз сайрайт да өзгөчөлүгү. Тим эле анын үнүн укканда каякта сайрап атат деп таап караш керек да, анан чочутпай караш керек да. Акырын басып барып, алыстан ошо сайрап бүткөнчө жыргап угасың да, аябай кооз сайрайт. Анын үнүн да керек болсо буга кошуп коюш керек болуп атат. Угуш керек да балдар. Ошол үн себеп болду. Дачадагы эле тынбай жаз келгенде ошо май айында булбул келет да, булбулдун ырын уккуң келет да. Бул ырды орус тилине которгон Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү Жылдыз Акаева жана Орусиянын жазуучулар союзунун мүчөсү Анна Бичевина. Англис тилине которгон Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу, филология илимдеринин кандидаты, доцент Алтынай Токтоматова. Сүрөтүн тарткан Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу Айтбүбү Бадакшанова. Ошондой эле бул ырга обон дагы жазылган. Обонун Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Догдурбай Урманбетов агай обонун жазган, нотасын жазып китепке киргизген, бирок ырдалай элек. Азыр бул ырлардын үстүндө ушу китепке кирген 7 ыр калды эле обону жазылып, нотасы кирип, бирок ырдалай элек. Азыр Догдурбай агай ошол 7 ырдын үстүндө иштеп атат. Кудай буюрса, балким ушул окуу жылынын аягына чейин иштеп, аранжировкалары бүтсө, даяр болуп калышы мүмкүн. Аябай жакшы экен. Себеби деген сиздин ошо ырларыңыз түрк тилине да которулуп бүтүп калбадыбы? Мына немис тилине да которулуп атат. Анан ушул даяр болсо эле ушул алардын дагы ошо котормолордун дагы бет ачарын өткөрүп коелу деген дагы сунуштар келип түшүдө учурда. Ага чейин жанагы 7 бул китепке кирген обондоруңуз дагы даяр болуп калса, балким ошондо дагы бир бет ачарында балким Докторбай агай өзү келип ошо балдар менен даярдаган балдары менен ырдап берет деген чоң үмүтүбүз бар. Калыс Ордо конушундагы номер 86-орто мектебинин окуучулары Анапияева Айзирек кыргыз жана орус тилинде, Алмазова Аэлина англис тилинде көркөм окуп беришкен. Келиңиздер анда төмөнкү тасмага сиздердин көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кубул жуган үнү бар, уксаң укмуш тилип ал. Башка куштан айырмалап, булбул тилин билип ал. Келген куштун бул түрү, бактуу жерди мекендейт, туурап сайрайт бир-бирин, мен да сенден өтөм деп. Жаз келгендин белгиси, булбул сайрап бергүсү, куш үнүндө жаңырат табияттын дем күчү. Эми ушул ырды орусча котормосун айтып берейин. Соловей, соловей среди ветвей, звонко песенки поет, льется звук, как сладкий мед. С песней не сравнишь ни с чьей. Прилетает он весной, расцветает с ним сирень. Кто красивей,
то нежней он поет, наш дорогой. Слышит птицу целый свет, горы, солнце, небеса. К нам опять пришла весна, мир той песенкой согрет. Эми ушул эле ырдын англисче котурмосун айтып берейин. Nightingale, it sings its beautiful song so prettily. You stop to listen to their melody. With song so sweet and special, there is no mistaking its identity. A migratory bird, the nightingale, breeds in the forest, and there they sing against each other, as if competing to be the best. Урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, мына Бореке Жашын мак деген аталыштагы Эльмира Төлөкова эжеңердин ырлары, анын тарыхы, бет ачары, кимдер которгон, кимдер даярдаган, кимдер өткөргөн жөнүндө буга чейинки чыгарылыштарда кенен чонон айтып келдик. Анан дагы бир ыры калды эле, аны өзүнүн окуусунда угалы деп турабыз, Оюнчук трактор деген. Оюнчук тракторум деген ырдын жазылыш себеби кичинекей балдардын тилин калыбына келтирүү максатында болду. Себеби кичинекей баланын тили чыгып келе жатканда кээ бир баланын тили ыры тамгасына келбей калат да. Анан ошол менин башыман да өткөн. Менин кичинекей бөбөктөрүм чоңоюп келатканда рыга тили келбей кайра айттырып рыде деп ры тамгасы менен болгон сөздөрдү айттырганга аракет кылчу элек да. Ошол себепкер болду. Анан рыны кайсы тематикада алып чыгам деген ой болот да. Ошондо мен кайрадан атамды эстедим. Бала кездеги атамдын жасаган жакшылыктарын эстедим десем болот да, жакшы иштерин. Атам көп кесипте эмгектенип, эми 10 балалуу болсо, ошону багыш үчүн колхоздун баардык иштерин иштептир да. Ошондо эң алгач ал айдоочу болуп иштеген, санап отурса абдан көп. Анан чабан болуп иштеген, анан кайра чабандыкты эрте эле өткөрүп берип койгон. Мен мектепте окуп баштаганда эле окуп жүргөндө кайра келген. Анан трактор айдап иштеген колхоздо. Ошондо биз трактордун түрүн көрдүк да бала кезде. Соко тартып талаада иштеди. Анда дагы бизди көрсүн деп, мына соко ушундай айдалат деп дың жердин бузулганын, кантип айдаларын, жазда ошол дың жер аңтарылып анан ошондон буу чыгып турганын өз көзүм менен ошо бала кезде көргөм да, сүрөт болуп тартылып калды. Оюнчук тракторум. Тракторум тыр түп-түз айдап оңго солго бур. Соко тартып эгин эгет тынбай иштейт карап тур. Тыр. Комбайным тыр. Түп-түз айдап оңго солго бур. Эгин жыйнайт бункерге буудай толот карап тур. Тыпылдагым тыр. Түп-түз айдап оңго солго бур. Өзүнөн чоң жүк ташыйт, күчтүүлүгүн карап тур. Тыр деп бүтөт. Мына ушуну менен биз кыйырдагы кыргыздардын балдары үчүн деген долбоорубуз соңуна чыгат. Көрүүчүлөрүбүз үчүн, кыргыз эли үчүн, кыргыз элинин балдары үчүн, айрыкча кыйырда жүргөн кыргыздардын балдары үчүн бир жакшы иш кылдык деп ойлоп атам. Мен өзүмдүн оюмда бул долбоорду ошол тиешелүү министрликтер, ведомстволор колдошкон. Баштай бериңиздер же жайылта бериңиздер. Алардын да жумуштары аябай көп да, мисалы үчүнчү. Анан жакшы ойлорду баштап аткан экенсиздер деп бизге ак жол калат эле. Кандай калуу тилегиңиз бар? Мына эл журтуңуз карап турат, кыйырдагы кыргыздар да карап отурат. Соңку сөзүңүздү айтып коюңуз. Бала үмүт, ээси келечегиңдин, калкан чеби коргоочусу жериңдин. Бала менен улуу тарых уланып, жер үстүндө өчпөйт изи элиңдин. Алыстагы кыйырдагы кыргыздар, ага эжелер, инилер, сиңдилер жана кичинекей бөбөктөр аман эсен болуңуздар. Ишиңиздерге, окууңуздарга
биз ийгилик каалайбыз. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыгат. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Саламатта калыңыздар.